WhatsApp мессенджерлер аркылуу алдап шылуундарга жардам берүү каналдарына бөгөт коюлган УКМК билдирет. Маалыматтар боюнча 2004, 2003, 2006 жылы туулган жарандар уюлдук операторлордун сим карталарын колдонуу менен мобилдик мессенджерлердин аккаунттарын массалык түрдө активдештиришкен. Андан кийин бул аккаунттар эл аралык скаймер шылуундарына сатылып, Кыргызстандын жарандардын акча каражаттарын алдоо жолу менен ээлеп алуу максатында фишинг манипуляциясын ишке ашырышкан. Натыйжада 1000ге жакын мобилдик мессенджер аккаунту активдештирилип, эл аралык алдамчыларга өтүп кеткен. Ошондой эл аралык алдамчылар чегинен тышкары, анын ичинде КМШ өлкөлөрүнүн биринде жүргөндө алган аккаунттарын пайдаланып, жарандар менен мобилдик мессенджер аркылуу байланышкан. Жарандарга психологиялык таасир көрсөтүү максатында өздөрүнүн укук коргоо органдарынын кызматкерлери, улуттук банктын, министрликтердин, мекемелердин, башка мамлекеттик уюмдардын жетекчилери, кызматкерлер катары көрсөтүшкөн. Алар ар кандай шылтоолор менен жарандарга эмгек ишмердүүлүгү, мүлкү, электрондук капчыктары боюнча текшерүү жүрүп жаткандыгын айтышкан. Натыйжада жарандар алданып өздөрүнүн акча каражаттарын, анын ичинде мүлктөрүн алдамчылардын пайдасын өткөрүп беришкен. Мындай көрүнүш коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. УКМК мобилдик мессенджерлердин аккаунттарын, анын ичинде мобилдик тиркемелер, интернет платформалар аркылуу бөтөн адамдарга өткөрүп берүүгө же сатууга жол берилбестигин эскертет. Айрым учурларда бул аракеттер алдамчылыкка жана башка кылмыштарга кошо катышуу катары квалификацияланышы мүмкүн. Бул үчүн эркиндигинен ажыратуу түрүндө кылмык жоопкерчилиги каралган.